33 жаштагы Көзазиз Матлюбайым чакан цех ачып, анда пельмен, варенике, манты жарым фабрикаттарын жасайт. Ал Баткен облусунун кызы. Үй-бүлөдө 4 тууган. Байкеси экөө туаса көз оорусу менен төрөлүшкөн. Убакыттын өтүшү менен Матлюбайым көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Көзүмдүн оорусуна байланыштуу диагнозум ушундай болчу. Болбосо бир күн барбир эметпай зрениям жок калышы мүмкүн деп айтышкан болчу да башынан элечи. Мен акырындык менен ошентип көрбөй жүрүп, анан акырында көрбөй калдым да. Ошол эмелердин врачтардын айтымына караганда туулганда эле ушундай нарушение менен төрөлгөнсүң деп айтышат да. Байкалган эмес, жашың чоңойгон сайын. Анан байкала баштаганда зрениям начарлап. Ага чейин байкаган эмеспиз. Башында аябай эле кыйналасың, өзүңдү өзүң кабыл алганчачы. Өзүңдү кабыл алып, анан жашоо бүтүп калбайт да, көзүң көрбөй калса эле же бир жериң бир нерсе болуп калса элечи. Ошол кандай гана эме болбосун, изденсе болот деп ойлойм да. Башында кыйналчумун, ооба, көнбөй, коомчулукка кошулуш, аралашыш аябай кыйын болчу. Азыр өзүмдү өзүм кабыл алып, бүт нерсе мен үчүн жеңил эле деп ойлойм да. Негизи мен университетте окуп жүргөндө начарлай баштаганда, анан акырындык мен көрбөй жатып 30 жашымда уже зрениям жок калды да. Эме эле бар, светоощущение эле бар, күн жарык караңгыны эле айырмалай алам да. Дарыланчумун 6 ай сайын, 1 жылда бир жолу. Эмедечи да бар зрениеңди сактап калганга эле аракет кылабыз, жакшы кылабыз деп гарантия бербейбиз деп ушинтип айтышчу. Диагнозумду эметкем, Турцияга тааныштарым аркылуу бердирипчи, дарыланганга, операция жасаганга болот экенби, болбойт экенби деп. Анан ал жактан да эле кел операция жасайбыз, сеники айыгат деп айткан эмес да. Матлюбайым балдарга билим берем деген максаты Көзазиз болуп калгандан кийин да оюнан кетпегенин айтты. Ошо университетти бүт аяктап эле сразу өзүм айылыма барып, мектепте мугалим болуп иштедим. Аякта 8 жылга жакын иштедим. Анан акыркы күндөр уже аябай эле кыйналып баштадым да. Анткени документация, балдар менен иштеш мен үчүн аябай көп кыйынчылыктарды туудура баштады. Мен мынтип ойлондум да, компьютерде атайын программа бар болуш керек, ушундай көрбөгөндөр үчүн деле ошону үйрөнүп алып эле кайра мектепке келип мугалим болуп иштейм, ушул кесибимди эле улантам деп ушинтип ойлогом да. Анан Бишкекке келип 2018 жылы эме Кыргыз Азиздер Федерациясы жөнүндө маалымат угуп, анан ошол жака келип, ошол жакта 6 ай реабилитационный тренингде жүргөм. Ошол жакта эмени үйрөндүм, өз алдынча таяк менен басканды, жаңы технологиялар менен иштегенди үйрөндүм. Атасы көз жумган каарманыбыз апам менин бирөөгө көз каранды болуп отурганымды көрбөсө экен. Мени ойлогондо санаасы тынч болсо экен деп изденип, өз алдынча иштегенге, алдыга аракет кылам дейт. Көз көрбөгөндөр үчүн дагы аябай толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Башка жумуштар менен деле алектенсең болот экен, байкап көрүп, анан башында 4-5 ай репетитор болуп иштедим. Ошо математикадан эле балдардын үйүнө барып сабак берип. Анан кийин жумуш жок жүрүп, анан ошол пельменный цехке пельмен түйүп иштейсиңби дегенден, анан жөн жүргөнчө иштеп турайынчы ошол жакта деп, анан ошол бойдон эле ошол жакта иштеп, ошентип 9 айга жакын иштедим ал жакта. 9 айдан кийин анан уже өзүмдүн ишим менен алектене баштадым да. Ар бир кыз үй-бүлө куруп, сүйүктүү жар, мээримдүү эне болгусу келет эмеспи? Матлюбайым да сүйүктүүсүн таап, үй-бүлө курганына 3 ай болгон. Ал бир адамды жактырыш үчүн сөзсүз көрүш керек эмес деп эсептейт. Мен да башында ошентип ойлошум да, көзүм көрбөсө анан кантип турмуш курмак элем, кантип жашамак элем депчи. Анан ошондой үй-бүлөлөрдү көрдүм, аялымда, күйөөсүндө көз көрбөйт же болбосо зрениялары начар. Бирок сонун эле үй-бүлө, балдары бар, балдары да аябай сонун тарбия беришет, жакшы шарттарды түзүп беришкен деп
билимиби, өзүн өзү өстүрүү боюнчабы, ар тараптан балдарын сонун эле тарбиялап атышат. Анан ошолорду көргөнүмдөн кийин анан мен өзүм ишене баштадым да, мен деле колумдан келет, мен деле өзүм үй бүлөмдү күтө алам, өзүм балдарыма өзүм тарбия алып бере алам депчи. Анан корккон жокмун, өзүмө ишендим. Ооба, көзүң көрсө, мисалы үчүн биринчи кебетесине карайсың, анан мисалы үчүн көзүң көрбөсө, анын сырткы эмес, жан дүйнөсүнө көңүл бурасың, сүйлөгөн сөзү, ой жүгүртүүсү, түшүнүгү. Эми жакшы адам экени сүйлөшсөң деле билинет да деп, ар кимдин эмеси бар го, мындай вкусу болот го. Мисалы үчүн ар кимге ар кандай адам жагат. Матлюба айымдын даамдуу пельмен, манты жана вареникилерин 0772 45 92 24 номерлерине чалып жана Instagram баракчасы аркылуу буйрутма берсеңиздер болот.